Саламатсыздарбы биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Жазып калышат жанагы кимден акча алдың, анан кимден заказ алдың, Ташиев боюнча депчи. Мындай. Мен азыр мен силерге бир кызык нерсени айтайын. Мен 2016-жылы Ташиевден акча алгам. То есть мындай да сөздүн ачыгы. Журналист болчумун, бир кездечи. Жашоодо баягы ар кандай ошко иштер болот да. Америкага кетердин алдында мындай жашоо өпчө эле болчу, сөздүн ачыгы. Анан ошол кезде мен ошол кетип атканда Камчыбек Ташиев мага жардам берген да. Ошол жол киремдин бир бөлүгүн көтөрүп берген. Мен ал кишиге көпкө чейин ушул маселе боюнча мен ыраазы болуп жүрдүм. 2000 эң акыркы жолу 2020-жылы жай айларында ошо пандемиянын күчөп турган маалында сүйлөштүк. Ошондо ал киши коронавирус болуп ооруп, жана тумчугуп, деми кыстыгып барып, аз жерден жана билесиңерби, аппарат тагынып жаткан сүрөт бар. Ошентип жатып анан айыккан. Ошондо жакшы болуп өзүнө келгенден анан мен мессенджер, Facebook менен чалып сүйлөшүп, анан ошондо акыбал сурашып, ошондо бир сүйлөшкөнбүз. Андан кийин ал киши менен сүйлөшкөн жокмун. Андан кийин алар көзгө окуялар болду, анан мен деле өзүмчө бир блогер болуп кыйкырып жүрдүм. Анан кийин алар бийликке келишти, ошол менен ниданас болуп калды дегендейчи. Ошо мен ал киши менен эч кандай байланышым жок азыркыга чейин. Бирок жанагы окуяларды ушу досун сатып кетти. Анан кийин ал президент кылып алып келди эле. Анан Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Анан баркын билген жок, талаага таштап салды деген сыяктуу сөздөр чыгып баштаганда мен бул эки адамдын ортосундагы мамиленин мындай бир ийне жибине чейин билбесем дагы бир жалпы хронологиясын билген адам катары, айрым детальдарын билген адам катары мен өзүмдүн оюмду айттым. Ушундай депчи. Ушундай болгон деп. Анан ага чейин ойлондум дем, бул киши мага убагында жардам берди эле. Мен ушуну айтышым керекпи же айтпашым керекпи депчи. Мына карасам Кыргызстандын коопсуздугу, стабилдүүлүгү коркунучка кептелип атат. Сөздүн ачыгы. Анткени ал кишинин авторитети абдан чоң экен. Ал кишинин кадыр баркы карапайым элдин арасында мындай карапайым адамдардын арасында абдан жогору экен. Кайсы регионго барсаң, кайка барсаң дагы, эми азыр айрымдары баягы жанагындай фактылар чыкканда түкүрүп басып кетип аткандарды көрүп атам, бирок баары бир деле Ташиев сонун иштеген деген бир калың катмар бар экен. Анан ошондой учурда мен эми ошол нерсеге байланып отура бербейин деп анан өзүмдүн пикиримди айттым. Чыктым, ал бир топ эле резонанс болду. Анан эмне болду?
аны менден эч ким муну айтып койчу, муну сүйлөп койчу деп эч ким нерсесин суранган жок. Мен өзүм пикирим менен эле айттым. Бирөөгө жагабы, жакпайбы, ошол өзүм көргөн нерселерди айттым да. Анан ошол болду. Андан кийин анан аркасынан эле материалдар келе баштады. Тигини чыгарып койду, муну чыгарып койду. Анан башында бир 2-3 жолу, 4-5 жолу 4-5 жолу көрдүм, чыгарып баягы материалдарды жарыяладым. Анан кийин ойлондум. Мындай карасам, мен эле далдактатып эле алдыга салып эле аркаман түртүп баратышат да. Любой учурда эле ошол. Жана мен бир тууган иним Мирбектин сүйлөп атканы эле ошол. Ошентип жанагы улам эле бир материалдарды таштап анан кийин ошо менен дальше уланып кетип баратат да. А так бүгүнкү күндө кимден акча аласың, кимден заказ аласың дегендерге жооп. Ошол мен эч кимден акча алган да жокмун, заказ алган да жокмун, анткени мен ага муктаж эмесмин. Эгерде мен эч жерде иштебесем, киреше булагым жок болсо, акчам жок болсо, нанга акча таппай жатсам, же квартирамды төлөй албай жатсам, анан ошондо же үчөө эле жыргап басып жүрсөм, ошондо адамдар шексинсе болот. Бул каяктан акча таап атат депчи. Андай нерсе жок менде, Кудайга шүгүр. Тапкан киришем жетиштүү, то есть трак айдайм, жолдо жүрөм, мээнет кылам. Азап менен табасың ал акчаны, бирок жакшы акча табам, Кудайга шүгүр. Кудайдын ошонусуна шүгүр. Журналистикадан кеткем ушул 2016-жылы кеткем. Ошондон кийин мен эч кимден көз карандысызмын. Ага чейин кыргыз журналистикасында өзү эми көз карандысыз бейтарап болуп, эч кимге көз карандысыз болуп, финансылык жактан эркин болуп жашаш мүмкүн эмес, мүмкүн эмес. Кыйын, абдан эле кыйын да. Бирок мен кесиптештерим жөнүндө тигинде мындай эч кимге эч нерсе айта албайм, потому что аларды түшүнөм, ар бирин түшүнөм да. Мен жеке өзүм жөнүндө айтып атам. Ушундай болду. 2016-жылдан бери мен көз карандысызмын. Тескерисинче ошол тапкан киришемдин бир бөлүгүн, бир чоң эле бөлүгүн, мен үчүн чоң эле бөлүгүн кайрымдуулукка жумшайм. Жана андай операцияга муктажмын, тигиндей болуп атат, мындай болуп атат деген материалдар чыгып эметип калганда, мынтип карап туруп, мынанымыз болсо ошолор жактарга акчаларды короторум. Которуп коем да, жана банктеги эмелер менен. Ошондой. Анан эч кимдин акчасына муктаж эмесмин. Мындай баягы мен мисалы последовательно бирөөнү жакшы көрбөйм, последовательно бирөөнү жаман көрбөйм. Ситуацияга жараша өзүмдүн оюмду айтам. Ал бирөөгө жагат, ал бирөөгө жакпайт. Ситуация боюнча өзүмдүн оюмду айтам. Ошол маселе боюнча мен өзүмдүн оюмду айттым. Анан мындай ой келип жүрөт да бир күнү. Эми ал киши менден алабы, албайбы билбейм. Камчыбек Кыдыршаевичке эгерде туура келсе, мен ошол баягы бир кезде жол керек кылып кет деген акчаны кайтарып берейин деп атам да. Бирок кимге кандай кылып кайтарып беришти билбейм. Бирок ошондой оюм бар. Кудайга шүгүр, жашам Кудайга шүгүр. Бул керсейгендик, көпкөндүк эмес. Бул эми ошентип айттым да мен. Ачуу сөздөрдү айттым. Ага жакпаган сөздөрдү айттым. Анын саясий оюндарын ашкере кылып койдум. Анын жанагы тарапташ тууган тушкандары, кызматта отургандардын анча-мынча өйдө ылдыйларын жарыялап салдым. Ошондон кийин мен ойлойм да, моралдык акым жок депчи. Кайтарып беришим керек да ошол нерсени. Ошол сөздүн кыскасы. Ал киши ошентип өзү жолу керек кылып кет, мисалы жардам берем деп. Ал кезде мамилебиз жакшы болчу, ошентип жардам берген. Анан байланышым ошо 20-жылдан кийин таптакыр байланышым жок. Ошол менен
бүгүнкү күндө ушундай ойдомун да. Анан тигиден акча алды, будан акча алды деген эми эл оозунда элек жок, айта берсин. Бирок эч ким чыгып, Эшматпы, Ташматпы, Акматпы, Айдарбы, Тешебайбы эч ким айта албайт. Мен ушул балага мынтип Ташиев жөнүндө сүйлөгөн, тиги бул сүйлөгөндөрүнө мен каржылап атам, же болбосо баланча каржылап атат деп так көрсөтүп бере албайт. Анткени андай күчтүн өзү жок да. Ошол болгону баягы ситуация боюнча ойлонуп туруп анан өзүм оюмду айтып койдум. Анан аркасынан да 1-2 жолу айттым. Анан кайра 1-2 өчүрүп салдым, кыскараак сүйлөгөндөрүмдү. Зачем мне? Анан бирөөсү тарап кетти, аябай. Ошондой достор. Мен ушул жашоомо ыраазымын. Кудайга шүгүр. Мен ыраазымын. Эркин басып жүргөнүмө, турганыма, эч кимдин көзүн карабаганыма, ошол эч кимден материалдык, социалдык жактан көз каранды болбогонума, тескерисинче ошол адамдарга кайрымдуулук менен алектенип, колуман келген жардамды берип атканыма мен Кудайга шүгүр дейм.